Түнү күнү эле иштей берет ал киши. Эмне десем, тиги сакманга баратам дейт, түндөсү деле туруп кетип калат. Анан Лейлектен элдери айтып калды, бул кишинин үйү бар экен, жок экен деп сурап атышат дейт. Ай, үйү бар деп айткыла деп коем дагы. Мамлекеттик ишмер Жогорку кеңештин экс-депутаты Үсөн Сыдыков былтыр 28 июлда 78 жаш курагында оорудан дүйнө салган. Үсөн Сыдыков 1992-93 жылдары Кыргыз Республикасынын Казакстандагы соода өкүлү, 1993-95 жылдары Кыргыз Даназык акционердик коомунун төрагасы, 1999 жылы КМШ өлкөлөрүнүн кеңешинин төрагасынын Кыргызстан боюнча орун басары, 2005-2006 жылдары ошол учурдагы президенттик администрациянын жетекчиси болуп эмгектенген. Birinci biz Kırgız memleketinin Kırgızstan'ın ekonomikasını götürüşümüz gerek. Elden turmuşun oңдош жагын ойлошубуз керек. Ошол менен бирге элди жумуш менен камсыз. Мамлекеттин тарыхына өзүнүн атын, өзүнүн затын, аттын кашкасындай мамлекеттин тарыхына жазып кеткен адамдар азыраак эле. Ошолордун арасында Үсөн Сыдыкович калды. Өзүнүн кылган эмгеги менен, мамлекетке сиңген эмгеги менен, эл журтка кылган эмгеги менен. Мамлекеттик кызматтардын бардык тепкичин басып өткөн көрүнүктүү ишмер өз доорунун күрөө тамырын кармай билген адам эле деп эскеришет замандаштары. Айтымдарында ал ар кандай кырдаалдан жол таап, элди ээрчитип, коомду алга жылдыра алган лидер, кыргыздын мекенчил инсаны болгон Үсөн Сыдыков деген ысым кыргыз мамлекеттик түзүлүшүндө өтө олуттуу орунду ээлейт. Ошо 1989 жылы Нарын облусунун Кочкор Жумгал шайлоо округунан депутаттыкка коюп, ушу элдин жалпы элдин колдоосуна ээ болуп, СССРдин эл депутаты болгон адам да. Пенсияга чыккандан кийин дагы ошо өзүнүн саясий иштерин таштабай, эл менен бирге болуп, акыл насаатын айтып, жаштарга өзүнүн шериктери менен кошо мындай көрсөтүп, кеңештерин айтып көрсөтүп, туура жолду көрсөтүп жүргөн киши эле да. Үсөн Сыдыковдун аброю жогору болгонун академик Миталип Мамытов да эскерди. Үсөн Сыдыков менен тыгыз иштешип, Жогорку кеңештин эл өкүлдөр палатасында депутат болушкан. Айтымында Үсөн Сыдыков алысты көрө билген, адамдын жакшы сапаттарын, кесипкөйлүгүн жогору баалаган инсан болгон. Үсөн Сыдыков биринчиден айткандары өтө таамай, өтө түз киши. Бул сен улуусуң, бу чоңсуң бу дебей, эгер кемчилдик болсо түз айтчы, ачык айтчы, сөзү, сүйлөмдөрү абдан шунчалык таасирдүү, абдан ойлонуп жасалган, сүйлөнгөн иштер болгон. Бул киши менен иштеш кыйыныраак да болчу, бирок так иштебесеңиз, бул киши менен иштеш андай оңой эмес болчу. Коомдук жана мамлекеттик ишмер Үсөн Сыдыков көзү тирүү болгондо быйыл 79 жашка чыкмак. 1965 жылы Фрунзе шаарындагы Скрябин атындагы Кыргыз айыл чарба институтун бүтүргөн. Эмгек жолун 1965 жылы Нокен районундагы Арал совхозунда агроном болуп баштаган. Анын баскан изи жаштарга үлгү болчу. Эл үчүн жасаган эмгеги да өрнөк бойдон калат дешет замандаштары. Бактыгүл Султанбек кызы, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.